Sarıgulov Dastan Islamovich, Kırgız Respublikasının eks-mamleketlik katçısı, mamleketlik kızmattın birinci derecedagi mamleketlik kengeşçisi, Kırgız Respublikasının Jogorku Kengeşinin eks-deputatı, Kırgız Respublikasında emgek singirgen kuruluşçusu, professor, 12 kiteptin jana 17 el aralık ilimi emgeklerden avtoru. Өзү Манас эпосунда деле айтып атпайбы, түнө өткөн жеринде түптүү шаар орногон деп. Анан ушул жагынан алганда дагы ушул далилденип турат, далил болуп атат да. Байыркыбыз көрүнүп турат. Аны эч ким талаша албайт. Барынан кызыгы ошол Манастын кара зоосунун үстүнө чыгып туруп караганда, түштүк жагында өлкөнүн наркы бетинде баягы мурдагы пик коммунизм чокусу. Азыр тажиктер самани деп коммунизм дегенди өзгөртүп коюшуптур да, самани деп атап алыптыр. Анан мен ошол тажикстандык аксакалга айтып атпаймынбы? Самани деген сөздөгү тамгалар деле эметсеңиз Манас болуп атат деп, анан асканын бетинен караганда сүрөткө тартып келдик. Баатыр мындай сакалдуу адамдын биякты карап турган элеси бар экен да. Анан ушул жерден алганда негизи жер, суу аттары ушу биздин ата бабалардын атынан бекеринен аталып калбаса керек. Дагы бир өкүнүчтүү нерсе бар да агай. Мындан 86-жылы баягы Чыңгыз Төрөкулчу агай Ысыкөлский форумду өткөзбөдү беле. Ысыкөл форумун өткөзгөндө бир аңыз кылып да айтып жүрүшөт, анекдот катары. Расул Гамзатов деген авар акыны менен келип, анан Ысыкөлгө кетип атканда жолдон баягы Ивановка, анан кийин Петровка, анан Григорьевка, анан эме деп эметсе Семеновкага болуп кете берет. Анан айтат Чыңгыз, бу Кыргызстанга качан жетебиз деп. А бирок ошо мени өкүнткөн нерсе, ушу өзүбүздүн жерибиздеги Кыргызстандагы айыл аттарынын баары эле орусча аталып калган да. Ушул жагына дагы бир кандай көз карашыңыз? Эми бул мындай. Сиз жана айттыңыз, кыргыз тилиндеги аталган жер суулар Тажикстанда азыр барсаңыз бөлөк тил менен аталып атат. Тажикча аталып атат да. Эми бу жерде бир кызык маселе бар. Мына бизде Фрунзе шаары, Бишкек болду. Рыбачи шаар балыкчы болду, Прижеваль шаар каракол болду. Атүгүл Ленинград, Санкт-Петербург болбоду, Куйбышев, Самара болуп калды. Мына саясат же бийлик же доор өзгөрүлсө, ысымдар өзгөрүлүп турат. Биз бир суроо берелик. Манас деп аталган Дарыя, Чоку, Даңту, Даңазалуу жер суулардын аттары эмне үчүн өзгөрүлбөйт? Ал канча миң жыл өттү? Канча кылым өттү? Эмне үчүн өзгөрүлбөйт? Мына азыр көрүп атабыз, өзгөрүлүп атат. Эмне үчүн тиги өзгөрүлбөйт? Себеби ал өтө байыркы мезгилде аталган, ал аң сезимге элдердин, улуттардын терең кирген, анын эч кимдин дагы оюна келбейт. Ой, мунуну өзгөртөлүк деп. Оюна келбейт. А саясат менен Семеновка, Лебединовка, Беловодский деген бул эми коммунист совет доорудан калган аттар да. Буну улуттук аң сезим курчуганда элибиз суроо берип атпайбы? Бул эмне үчүн мындай аталган? Бул өзүнүн байыркы кыргыз тилинде аталган аттары бар да. Аттары бар. Эмне үчүн биз эми ушул саясат келет экен, өзгөрөт экен, саясат кетет экен, эмне үчүн биз ошону калыбына келтирбейбиз деген суроо. Мына бу жерде эң кызыгы биздин Манас бабабыздын коюлган жер сууларды аттарын бүгүн эч ким өзгөртөм деген аракет кылбайт. Мен жана чоң даңазалууларды айтып кетпедимби? А эгерде майдалап отурсам, мына Манас Казакстан аймагындагы тоолуу жер, жайлоо. Мына кай жерде деген көрсөтүлгөн. Манас Казакстан аймагындагы бейит мазар, Манас Казакстан аймагындагы кыш тоо, Манас
Кыргызстандын Нарын областы Жумгалы району аймагындагы Кыштоо, Манас, Кытайдын батышындагы Дария, мындайча айтканда кырлар, чокулар, майда барат, биякта да абдан. Мына Манас ашу Талдыкоргон областында Тарбағатай тоо кыркасынын ашууларынын биринин энчилүү аты дейт. Казакстан. Жаныбада Казакстанды азыр кыдырсаңыз 10-15 жер сууларынын аттары Манас деп аталып турат. Ошон үчүн бул топоним деген, гидроним деген илимдин өтө терең баа берген түшүнүгү биздин өзүбүздүн байыркы тарыхыбызды тактоо ишинде дагы пайдаланбай келатат. Биз бөлөк бирөөдүкүн талашпайлык. Кереги жок. Бизге өзүбүздүкү эле жетет. Мына карталарды карап отурсаңыз, мына Хакасияны, Алтай деп айтып коелуп, Орто Азия, тиякта Индия бар да. Индияда аталып атат, Кавказда аталып атат. Бөлөктүкүн кереги жок. Биз өзүбүздүн эле жер суу аттарыбыз, мисалы Кавказда канча жерлер бар. Берки Кара деңиздин жиегинде, Кара деңиздин тегерегинде канча аталып атат. Ошонун баарын ким атаган? Кыргыз атабаса бөлөк бирөө келип атайбы кыргызча? Берде чоң тарых жатат. Эми маселени дагы буралык. Бул топоним гидронимден дагы бөлөк сыры бар. Биз аны ага көңүл бурбай, байкабай келатабыз. Ал кандай сыр? Балаларыбыз жөн эле койгон эмес да, жер сууларын актар. Ошо жаратылыштын бир өзгөчөлүгүн чагылдырган ат менен койгон да. Ошону билгени менен. Мисалы жана жыланды суу, же болбосо миңтеке деп коет, ири суу деп коет, кара суу, ак суу, булардын баары, булардын мына кызыл суу темир кен жайгашкан жерлерден жошо болуп туруп кызыл болуп келет. Кыргыздар мөңгүдөн чыккан сууну дайымата ак суу деп атаган. Саздан чыккан сууну кара суу деген. Ошон үчүн мына кара суу дегенде эле кыргыз түшүнгөн. Мунун өйдө төрүндө саз бар. Эгерде ак суу болсо мөңгүдөн чыккан. Булак болсо Сүттүү булак, Тогуз булак, Миң булак бул өзүнчө. Анан кээде алардын кошулганы бул мына кара бура же ак бура деп аталган. Эгерде мөңгүнүн суусу көбүрөөк болсо ак бура болгон. Эгерде саздын суусу көбүрөөк болсо кара бура деп аталган. Демек жер суулардын аттары менен кыргыз дароо билген. Бул жаратылыштын, табияттын сырын дароо ачкан да. Бул эмне деген билим? Ушул жерде Дастан байке бир эме да, жакында эле ошол 1887 жылы Казанда чыккан бир китеп бар экен, окуу китеби тарых боюнча татар тилинде. Анан ошону бизде жанагы Молдо Сабыр Досболов деген жигит мага көрсөтүп, анан мен аны котормосун биздин депутаттарга да алып барып бердим. Анан ошондо бир кызык маалымат бар экен да. Нух пайгамбар кайсы тилде сүйлөгөн деген суроо коюп тур дагы. Анан Нух адамзатты Нух пайгамбардын балдарынан тараган топон суудан кийин деп айтып келет эмеспи. Анан Нух пайгамбардын тили бул азыркы кыргыздардын тилине жакын болгон дептир да. Себеби дейт кыргыздар жер сууга, табияттын кубулуштарына, жаныбарларга бат эле ат коет, туура ат коет деп жазыптыр да. Ошону аргумент кылыптыр. Азыр сиздин айтып атканыңыз дагы ошого төп келип атат да. Төп келип атат. Анан ушул жагынан алганда мынагу биздеги Алтай, Хакасия, Тува, берки Орто Азия, биягы Персияга чейин бир топ жерлердеги жердин аттары, Аскадагы соолордун аттары, дөңсөлөрдүн аттары, бул картаны бир эле могул эсирдин убагында эмес, кийинки бул кайра куруудан кийин эле чыккан, 2005-жылы чыккан. Ал эми мурдагы карталарды алсак, бичүүлүн түскөн карталарды, анда Кашкайып эле жазылып турат да, ошо кыргызча экени. Туура. Анан өткөндө дагы бир жигит бир форумда сиз да болгонсуз, айтып калбадыбы? Германиядан бир карта алып келсе, Кыргызын рейх деген эмекен, ал картаны алып келдим, менде турат деп айтып атат да. Ошондо практически Евразиянын көп жери
Кыргыздын рейх деп, Ооба. Кыргыз мамлекети деп турат депчи. 1837 жылы Левшин деген орустун окумуштуусу, изилдөөчү, саякатчысы описание кыргыз-кайсазских степей и народов деп ушундай бир китеп жазган. Ошодо карта бар. 1837 жылкы тиркеме катары. Картаны ачып отурсак, айланайын тетиги жердин баары эле кыргыздын жери деп аталып турат. Ал ошол убакта чыккан. Анда большевиктер жок дагы, коммунисттер жок, кайра куруу жок. Ошондо жер сууларынын аттарын мен окуп алып таң калбадым. Ой, бу кандай я? Эми албетте жана Санжырада дагы Абылай менен кыргыздар чекти тактаганда Иле дарыядан деп тиякты көрсөтүп атпайбы? Бул эми 17-нчи эле кылым да, 17-нчи кылым. А эгерде орто кылымдан нары жылсак, анда дагы көп сыр ачылат. Кече күндө дагы ошо жанагы Тажикстандагы 90 жаштагы Касымбек деген аксакал ала топу кийип отурбадыбы? Анан ошол киши өмүр бою мугалим болуп иштеген экен. Анан айтып атат эме деп. Бир китебин көрсөттү, Рабгузи, Кыссасул Рабгузи деген китеп экен, түрк тилинде. Анан окуп берип атат да. Бул жерде кыргыздын тарыхы ушул жерде жатат дейт. Биз эми Рабгузини баягы өзбектин жазуучусу катары эметип эле анан Рабгузинин ар кандай баягы изилдөөлөрүн эле окуганбыз да. Анан ал жерде тарых жаткандыгын бизге маалым эмес эле да. Анан ал киши көрсөтүп атат. Кыргыз мамлекет давлаты деп жазып турат. Уйгурлар, өзбектер, тиги сарттар эмелер кыргыз давлатына кирген деп жазылып тур да башында эле. Анан окуп берип, айнанайындар ушу китепти бир даңазаласаңар болот эле дейт да. Анан дагы бир китепти көрсөттү. Ал китептин сыртына История почты, развитие почты деген китеп экен да. Анан сыртына кол менен жазып, бул китепти жыртпагыла. Мында кыргыздын баалуу тарыхы жатат деп туруп жазып ручка менен. Анан сыртынан скотч чаптап койду. Анан балдарым, неберелерим жыртып койбосун деп ушинтип койдум дейт да. Анан бул баягы тарыхый чындыкты ашкерелеген фактыларды көрсөтүп атат да. Анан сиз дагы бүгүн бир топ фактыларды алып келген экенсиз. Манас энциклопедиясынан Алтайдын атласы, Хакасиянын атласы болуп атат да. Анан бүгүнкү күндө мына биздин баягы Совет доорунда 70 жыл бою жер менен, баягы топоним, гидроним менен эч кандай адамдын баягы кыргыздын байланышын элеске албай, биз өзүбүз кыргыздар элесе албагандай кылып туруп тарбия берип келген. Яны эми бүгүнкү күндө биз жаш муундарга, кийинки муундарга, бүгүнкү өзүбүздүн замандаштарыбызга ушуларды айтып, аларды агартышыбыз керек го. Сөзсүздө. Эгерде жанагы сиз айткан кемчиликке жол бербесек, анда улуттук аң сезим тамыры кыйылбайт эле да бизде кыйылып калды да. Себеби биздин мектептерде Совет доорунда мынтип айткан эмес, түгүл айткан, Алтай менен силердин тиешиңер жок. Алтай кыргыздарга силерге тиешеси жок. Борбордук комитеттин биринчи катчысы айткан ушуну. Ал партия айткан мыйзамга барабар эле да ал убакта, туурабы? Ошон үчүн балдардын өзүнүн улуттук эс тутуму таяна турган жер сууларынын аттарын жашырып келген да. Мына мисалы азыр жалпы тарых илимине таандык жер сууларынын аттары менен ошол кайсы эл жашаган, кайсы доор болгон деп бүт эмгектерди жаратып атат. Биз эмне үчүн ошол эмгекти жаратпайбыз? Өзүбүздүн багы ышкоолугубуздан анан ушунча жүрөгүбүздүн үшүсүн алып койгон, ушунча коркутуп койгон кокуйгой жолу, жерде бале, анан кийин дагы куугунтукталасың тигүү деген аң сезимде дагы тирүү бар да. Эми жанагы бабаларыбыздын бир билими бул суу жердин аты менен жаратылыштын өзгөчө сапаттарын мүнөздөгөн деп айтпадымбы, э? Мисалы жанагы мынтип айтып коет берди, текелүү суу деп коет, кекилик суу деп коет. Ошол жерде бир өзгөчөлүк бар. Андары эле байкасак болот да. Бир өзгөчөлүк бар биздин бабаларыбызга таандык. Манас бабабыздын ысымынан башка тирүү адамдын бирөөнүн дагы ысымын
жер сууларынын аттарына койгон эмес. Мына акыркы убакытта жаман адат болуп баратат бизде. Баланча, айыл өкмөт, мүмкүн айыл өкмөт койсо коюлсун. Бирок жер сууларга коюлган эмес. Таппайсыз мына канча карап көрүңүз. Себеби табият улуу, табият жандуу. Ыра көрсө кыргыз ушул Манас бабабыздын ысмын койгонго ыра көргөн. Болду, калган ысымдардын баарын жолотчу эмес да. Ошол табиятты улуу, жандуу, ыйык сезип, ага даава эткен жок да. Адамдын ысмын койгонго. Сууларда барбы? Чоң кошой, үч кошой, таласта үч кошой суусу. Суулар бар, ал тиги Манас дастанына тиешелүү жерлерде. Кошойдун жайыты, аяктан агып чыккан. Жайсаң төр биякта. Ал ошол Манастагы топонимдер. Алардын тизмеси өзүнчө бир 500төн ашык. Бүгүн дагы Казак болобу, Орто Азия болобу, бөлөк жер Кытай болобу, ошо жер сууларынын аттары Манаста айтылгандай болуп айтылып атат да. Ал ошо Манаска байланыштуу да. А эми ал доордон кийин биз уже мындай биз адамдардын аттарын Кошой бабабыз деле ошо доордун ысмы да. Ооба. Муногу кийинки ысымдарды койгон эмес. Бул бизге мурас ачык айтканда. Биз да ошол салтты сакташыбыз керек.